Биз карыздарбыз деген инсан ким? Ата-энебиз. Көрдүңүздөрбү? Биз өмүр бою карыздарбыз деген ата-эненин баладагы акылары эмне экен кыскача ушу жөнүндө өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кур'ан-ы Каримде келет: "Ва'будуллаха ва ла тушрику би шей'ан ва бил валидайни ихсана." Кудай Таалага эч кандай ширк келтирбестен ибадат кылгын. Артынан эле эмне кыл деп атат? Ата-энеңе жакшылык кыл деди. Дагы башка бир аяттарда: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана." Кудай Таала сага өкүм берди. Кудай Таала сага буйрук берди. Эмне үчүн буйрук берди? Ширк келтирбестен Аллахка ибадат кылууга буйрук берди. Анын артынан эле ата-энеңе жакшылык кылууга буйрук берди. Имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума. Дагы бир шартты коюп атат бул жерде. Алар картайып, алдан тайып калган кезде. Караңыздар, мисал үчүн биз азыр мына баарыңыздар эле жаш курактагы энелерсиздер, балдарыбызга муктажбызбы? Муктаж эмеспиз. Тескерисинче, балдарыбыз бизге муктаж. Атамага ботинка алып бер, атамага телефон алып бер, атамага сумка керек, атамага тетрадь керек, ручка керек, жол кире бер деген сыяктуу балдарыбыз бизге эмне экен? Муктаж. Биз эмес. Бу жерде Кур'анда айтып атат: "Имма яблуганна индакал кибара." Алар картайып, алдан тайып калган кезде. Башка убакытта эмес, муктаж болгон кезде. Ахадухума, бирөөсү калды. Ау килахума, же экөө тең бар. Бирөөсү өлүп, бирөөсү тирүү калды, же экөө тең тирүү. Фала тaqul lahuma uffin. Барыңыздар жакшы билесиздер, даже эч качан уф дегенге акың жок. Биз бул нерсени көп айттык. Кечирим сурайбыз Кудай Тааладан. Кудай Таала мени кечир. Апа ушуну айта бересиңби деген сөз, ошол уф деген сөз. Именно биз деле кылганбыз бул нерсени. Эми караган кезде апалар, аталар ушундай болот экен го. Алжып калат экен, кайра айта берет экен, бир нерсени көрмөйүнчө сурай берет экен. Кээде жиниң деле келет, кээде апайым кайра айта бересиңби деген сөз өзү уф дегенге түшөт экен. Андан кийин вала танхархума, аларды жиркип жаман сөздөр менен эмес, ва куллахума каулан карима, жакшынакай сылык сыпа болгон сөздөр менен ата-энең менен сүйлөшкүн деди. Ата-энелердин балдарындагы акылары албетте чындыгында бул аябай оор жана абдан бийик турган акылардан. Акы буга маани бербеген балдар ата-энесинин акысын толук эч качан өтөй албайт. Эгер ким маани бербесе, мен ата-энем эле, мен ата-энем мени ушун чоңойтты эле деген нерсени ойлоп маани бербесе, эч качан эмне кылат экен? Толук өтөй албайт экен. Эми Кур'ан-ы Каримде бир да жерде балаңа жакшылык кыл деген жер келбептир. Бир да жолу айтылбайт экен. Балаңа жакшылык кыл деген жер жок. Бирок биз балдарыбызга өзүбүздүн эмнебиз бар? Мээримибиз бар. Балаңа жакшылык кылбайлы кой, кереги жок, бул муктаж эмес десе дагы эмне? Ошону каалай беребиз биз. Улам зекет бердиңби? Ата-энеңди кара. Намаз окудуңбу? Ата-энеңди кара. Орозо кармадың, ата-энеңди Кур'анда кайра келип отурганын себеби биз ата-энебизди унутуп калат экенбиз. Баштан көп эле өттү бул нерсе. Сапарга, алыскы сапарга чыксаң дагы балаңды эч качан унута албайсың, бирок ата-энеңди унутуп калышың мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз маалында намаз окугандан кийин эң сооптуу иш ата-энеге жакшылык кылуу деген. Балдардын аткарышы керек болгон милдеттер, биз мына бала катары аткарышы керек болгон милдеттердин эң биринчиси эмне болду? Муктаждык болгон абалда алардын ошол кийим кечесин, тамак ашын кароо. Андан кийинкиси вал ижабату индаа. Эгер чакырса сөзсүз барыш керек. Ата мен бош эмес элем апа, кийинчерээк барам деп бир канча шылтоодо айтып телефондон кутулабыз. Эгер жол жакын болсо, анда күнүнө барып көрүп турганга эч нерсе жетпейт. Эгер алар каза болуп өлүп кетсе, анда арманың аттын башындай болуп отуруп каласың. Ошон андан кийинкиси вал итаа, моюнсунуу. Ата-эне эгер сен бир жака жумшай турган болсо, сөзсүз аткарыш керек. Эгер ал күнөө ишке жумшай турган болсо, андан
баш тартып исян кылганга уруксат берет Аллах Таала. Эми ата-энелер албетте күнөө ишке жумшабайт. Эгер болуп калчу болсо, ага моюн сунбай койсоң, Кудайдын астында жооп бербейсиң. Ошол эле сыяктуу өзүңө жакшы көргөн нерсени ата-энеге сөзсүз жакшы көрүү, ата-энеге көбүрөөк дуа кылуу менен экен. Абу Хурайра радиаллаху анхунун хадисинде эч бир бала атанын акысын өтөй албайт дейт. Атаны айтып атат бу жерде. Атанын акысын эч бир бала өтөй албайт. Бир гана шарт менен өтөйт экен, караңыздар. Бир шарт менен. Эгер атаны кулчулукта таап алсаң, сенин атаң бир жерде кул экен. Ошону кулчулуктан сатып алып туруп, боштондукка чыгарып койсоң, атаңдын акысын өтөпсүң. А бирок эненики жок. Энеңди 10 жолу сатып алып, 10 жолу азат кылсаң да өтөй албайсың. Карасаңыздар, пайгамбарыбыз келип сурады: "Я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, мен кимге эң жакшы мамилени кимге кылайын?" деп сураганда, билесиздер, энеңе деди. Кайра келип сурады, кайра энеңе деди. Кайра 3 жолу сурады, дагы эле энеңе. Пайгамбарыбыз эмне болуп калган деген акыл ой келди сахабанын. Кайра барып сурады, эми атаңа жакшылык кыл деген экен. Керек болсо, ата-эненин оордуларын пайгамбарыбыз эмне кылып койду? Белгилеп койду. Албетте бул жерде атанын апа караганда атанын деңгээли аябай төмөн экен деген түшүнүк жок. Бу жерде эненин ордунун бийиктиги көрүлүп атат. Атанын ордунун төмөндүгү эмес, эмне экен? Эненин ордунун бийиктиги көрүнөт экен. Ата-энесине итаат кылбаган баланы дейт, ата-энесине итаат кылбаган баланы Аллах Таала бул дүйнөдө жашап аткан жеринде жазаландырып коет экен. Бул дүйнөдө жазаландырып коет дейт. Дагы бир хадисте атага же энеге аябай мээрим көзү менен кароо бул ажылыктын соогун берет дептир. Ушундай мээрим көзү менен ушул менин апам, ушул менин атам эмеспи деп аябай ушундай сүйүнүп караган ажылыктын соогун берет деген экен. Ата менен энеге кызмат кылуу нафил намаздардан бийик турат экен.